Жөнөкөй салам жолдоп коюңуз деген ушул тапшырма менен биз шаар тургундарын араласак, ушинтип качышты. Көрдүңүздөрбү, көрүүчүлөр? Абдан ушундай учурларга абдан көп кабылабыз. Анан ушул жай мезгилинде кайсы жерде болбосун, бир гана жай мезгил эмес, ушул 24 саат же болбосо ошол 365 күнү сиз өзүңүздү өзүңүз тарбиялоо менен алек болсоңуз, бул эң чоң пайдасын алып келет эмеспи? Экспериментибиз төмөндөгүдөй жүрдү жана эмне себептен биздеги ушул жерде коноктор деп этимби, бул жердеги шаар тургундары качты камерадан. Себеп дегенде биз ойлогонбуз мынчалык деңгээлде кыйын болбойт деп. Өзүңүздөр байкагандай, өзүңүздөр көргөндөй эле салам жолдогон аябай эле кыйынга турду. Ошондуктан азыркы келе турган коногубуз мына ушул салам тууралуу жана ошондой эле биздин баарыбыздын жасап аткан кыймыл аракетибиз жөнүндө жакшы бир өзүнүн маанисин, ошол түпкү маанисин айтып бере турган биздин психолог эжекебиз бар. Андыктан биздин коногубузду чакырып алалы. Бурулкан Нуракова аратарлык жөндөм боюнча мугалим, психолог. Кутмандыгыңыз менен куш келипсиз. Саламатсызбы? Айтыңызчы, бизде азыр кесиптешибиз Амирбек Исмаилов аттуу жигит айтканынан кайтпай салам жолдоп коюңузчу, эмнеге качып баратасыз? Артынан кууп жүрдү. Анан качканын көрдүңүздөр. Биринчиден, буга эмне себеп? Буга биринчи кезекте бизде баягы самооценка деп коебуз, өзүнө өзү баа берүү, анан ишенимдин жоктугу, анан баа берүүнүн төмөндүгү. Биз кичкей кезибизден көпчүлүк учурда баягы балдарыбызды тыйып тарбиялайбыз да, сен тийбегин, сен муну жасаба деп, ошентип тыйылып отуруп, ал деген самооценка, өзүнө өзү баа берүү төмөндөп кетет да. Биз деген самооценканы көтөрүшүбүз керек. Көтөргөндөн кийин ишеним пайда болот. Анда ишеним пайда болсо, биз деген эл астына чыкканда дагы, камеранын жанына келгенде дагы биз деген коркпой, өзүбүздүн оюбузду ачык айтып бере алабыз. Мындан тышкары, ар бир кыймыл сүйлөгөнүңүз жест деп айтабыз же болбосо. Ал кыймыл аракеттин бардыгы биз сүйлөбөсөк дагы биздин ордубузга сүйлөп түшүндүрүп берет экен. Мисалга алсак, ошол тууралуу айтып бериңиз. Мисалы үчүн бул жерде жазыгы психологиянын баарлашуу деп жазып атабыз. Бул жерде вербалдуу жана вербалдуу эмес болуп бөлүнөт экиге. Вербалдуу бул дегени биздин үнүбүз, азыр мен сүйлөп жатканым үн, андан кийин биздин ошол сүйлөгөн сөзүбүз, текст. Эмне жөнүндө сүйлөйбүз? Ошол 10% түзөт да. Андан кийин мына вербалдуу эмес деп көрсөтүп жатабыз. Вербалдуу эмес, бул деген 70% түзөт. Буга биздин жест, мимика, көз караш, турганыбыз, кийген кийимибиз, жалпысын айтканда биздин кыймыл аракеттерибиз. Ушулар 70%. Көрдүңүздөр, бул жерде 70% аябай көп болуп атат. Ошондуктан биз ага аябай маани беришибиз керек. Биз деген көпчүлүк, мисалы үчүн биз ораторлорду даярдап чыгарып атабыз, келечекте мыкты ораторлорун. Чыныгы ораторлор кимдер? Чыныгы ораторлор кандай болуш керек, чыныгы оратор деген? Бизде көпчүлүк баягы сөз байлыгы жакшы болсо эле, ой, мен мыкты чеченмин, оратормун деп айтышат да. Жок. Сөз байлык биринчи кезекте, сөз байлыктан сырткары бизге вербалдуу эмес, могу көрдүңүздөрбү, жест, мимика, эмоция, баскан турган көз караш, кийген кийимибиз бүт баары коштолуш керек да. Ошолор гана сөзүбүз менен ошол вербалдуу эместеги баары төп келгенде гана биз деген мыкты ораторлордун катарын толуктайбыз. Ошондо гана биз деген мыкты оратор десек болот, ошондой адамды гана. Кыймыл, үн баары бириккенде ошол адам мыкты оратор болуп турбайбы? Ошондо элдин алдына чыкканда, сүйлөгөндө элдин баары ишенгендей болуш керек. Ооба, сөз байлыктан сырткары. Эл аны жакшы көрүп калыш керек. Ооба. Сүймөнчүлүгүнө ээ болуш керек элдин. Ошондо ал мыкты оратор болуп турбайбы? Туура. Могу 70% деп дагы кайталап өтөйүн, 70%. Биз деген өзгөчө маани беришибиз керек. Жест менен иштегенди билишибиз керек. Мимика, эмоция, көрдүңүздөрбү? Анан зрительный контакт деп коебуз, көз караш аркылуу байланыш. Алар дагы бир калыпка келиш керек да. Мааниге ээ алар. Мааниге ээ. Анда эмесе кесиптештер, бизге азыр жардам бериңиздер. Сиздерге биз сүрөттөрдү дайындап койду элек. Кыймылдар деп атабыз. Көз аркылуу адамды кандай экенин билсе болот дейт. Бул инсандын көзү аркылуу сиз кандай сүрөттөп, ушундай түшүндүрмө бере аласыз. Так, бул инсандын көз карашы аркылуу, мисалы үчүн, кайгырып аткан кези бул. Мына өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Үстүңкү баягы сурмасы түшүп турат, ооздорунун эрини эки жагы түшүп атат. Бул деген кайгырып аткан учуру. Кайгырып, бир ойлонуу, өтө терең ойлонуп атат.
Кайгырган адамдын образы. Кийинки Мына кийинки жинден сүрөтүбүз. Бул жерде кийинки сүрөттө болсо, Балким аңда атат. Жок, бул жерде кап аябай жинтенип атат, ачууланып атат. Ачууланып атат. Себеби карасаңыздар, кашы ылдыйга түшкөн, көзүнүн сурмасы дагы түшкөн, андан сырткары эриндер аябай биригип турат. кымтып алган, Бул деген ачууланып жаткан адамдын образы. эгерде сиз ушундай адамдарды көрсөңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, демек сиз анын кыймылдары аркылуу жана бет түзүлүшү аркылуу эле эмне тууралуу сиз тууралуу эмнеди ойлоп жатканын биле алат экенсиз. Кийинкиси Бул адам коркуп аткан адамдын образы. каштары көтөрүлүп турат. Каштары көтөрүлүп атат, Көздөрү да чоң сурмалар да көтөрүлүп атат, көз ачылып атат чоң. Ооздун үстүңкү эрин байкасаңыздар болот, үстүңкүсү көтөрүлүп турат. Бул деген аябай коркуп атат. Түшүнүктүү. Кийинкиси Кийинки сүрөт. Бул деген жийиркеничтүү образ. Жийиркенип атат. Деп Жийиркенип атат, Ай, Бул жерде көздүн көрдүңүздөрбү? капталдарында терилер өйдө көтөрүлүп турат экен. Көтөрүлүп турат, андан сырткары. Тиш көрүнөт, ызырынгансы, Ооба, ооздун үстүндө эле карасаңыздар, эриндин үстү көтөрүлүп турат. Бул деген адам жийиркенип аткан. Түшүнүктүү. Кийинкиси Бул деген кубанып аткан адамдын образы. Карасаңыздар, кубанып аткан кандай мындай жагымдуу. Көз деген эки көздүн айланасында мындай брыштарды байкасаңыздар болот. Бул чыныгы кубанып атат, эки бет көтөрүлүп турат. Андан сырткары мына эриндерди эле байкасаңыздар болот. Эриндин эки учу көтөрүлүп турат. Бул деген адам кубанып атат. Жакшы кабар болуптур ошондо. Бул деген ошол жек көрүү. Билесиздерби, эми бул макияжга да көз каранды да. Ушул макияжды туура эмес жасап койгондо жек көргөндөй көрүнүп калабы дейм да. Бул көз караштан деле мындай байкасаңыздар Туура болот эмес да. жасалат Каш Мисалы? түшүп турат, көздүн сурмалары деле түшүп турат бир аз. Кийинкиси Кубанып аткан. Бул деген Сөз көзүн түрүндө? карасаңыздар аябай ачык, апачык көздөр. Ооздор дагы, эриндер дагы эки учу өйдөгө көтөрүлгөн, беттер дагы эмне көтөрүлүп турат. Бул дагы адам кубанып жаткан адамдын образы бул. Түшүнүктүү. Сиз мына ушул бет түзүлүштөр, дене мүчөлөрү аркылуу ал адам эмнени сезип турат, эмне ойлоп турат экенин биле аласыз. Жана биз жай мезгилде атпайбызбы? Жай мезгили болобу, кайсы мезгил болбосун, ушул биз берип жаткан кеңештер сиздин пайдаңызга жарайт деген үмүттөбүз. Мындан тышкары, адамдын кыймыл аракети деп айттык, биз көз карашы тууралуу сүйлөдүкпү? Мисалга алсак, мына ушундай кыймылда тургандар, кесеп сүйлөгөндөр, алар Жест дагы мисалы үчүн Тургандай жаңсоо кээде. деп коебуз, кыргыз тилинде которгондо жест бул жаңсоо. Жаңсоо. Бул чоң экиге бөлүнөт, горизонталдуу бул туурасынан, мындан сырткары тикесинен, вертикальный болуп бөлүнөт. Эгерде горизонталдуу жесттерди колдонсо, мында туурасынан, бул адамдар ачык адамдар. Мында адамдар менен сүйлөшкөнгө да жагымдуу, позитивдүү адамдар десек болот да. Көбүнчө биз деген эл астына чыкканда ушул жесттерди колдонсок аябай жакшы. Адамдарды өзүбүзгө тартып турабыз. Андан кийинки жест айттым, бул деген вертикальный, тигесинен колдонгон. Мында көбүнчө биз деген эл арасында туура эмес пикир жаратып алышыбыз мүмкүн. Бул жестти аябай мындай кылдаттык менен пайдаланышыбыз керек. Айрым учурларда темага байланыштуу пайдалансак болот. Бирок көпчүлүк учурда пайдалануу бул туура эмес. Бул деген көбүнчө агрессивдүү адамдардын жесттери да, агрессивдүү адамдарды бир маселени түшүндүрүү иретинде же айтуу, бир көйгөйлөрдү көтөрүү, ушунда бул жесттер колдонулат. Түшүнүктүү. Ал эми мына ошол үшүнтүп сүйлөгөндөр, мен сага айтпадым беле, мен сага мынтпедим беле дегендерди психолог катары айтыңызчы. Ал адамды кантип жеңип чыкса болот? Ал адамдар менен иштешиш керек. Мисалы үчүн ал адамдар бизге келет, биздин оратордук искусство боюнча лидер өзүнчө борборубуз бар. Ал жерге келип, ал адам менен биз сүйлөшөбүз, баарлашабыз, ички дүйнөсүн биринчи билебиз, ага жараша анан иштейбиз. Муну сураганын себеби, мисалга алсак, ал адам эми айтып туралы, келгиси келбей атат. Психологко келгиси келбей атат. Бирок айланасындагыларга такыр тынчтык бербей атат. Ошол адамдар эмне кылыш керек? Ал адамдар көбүнчө позитивдүү ойлорду көбүрөөк ойлош керек да. Негативди көп жайгашып алган.
баш Позитивдүү жүрүш керек мизде көбүнчө. ойду биринчи өзгөртмөйүнчө биз жакшы жашоо бизде болбойт. Ошон үчүн Ойду алып ташташ керек, биз деген негативди алып салып, позитивди көбүрөөк ойлошубуз керек. Ошондо гана жесттерибиз өзүнчө эле барабы горизонталдуу туура жестке айланып кетет. Маалыматтар боюнча мына ушул кесе сүйлөгөн адамдар, жана сиз айтпадыңызбы, ошентип тиги вертикалдуу түрдө мындай колун жаңсап сүйлөгөн адамдар негизи жан дүйнөсү ооруп, кыйналып, кайсыл бир учурда ошол жаңы төрөлгөндө же болбосо ошол өспүрүм кезиндеби бир кыйындыкка тап болгон адамдар деп айтылат экен. Буга кошуласызбы? Мен кошулам. Бизге тренингке келгендердин көпчүлүгү жест закрытый, жабык жесттерди колдонушат да. Ошолорду биз байкадык. Үмүт келет да? Бүт эле жесттерди колдонот, мондой жесттерди колдонот, же мондой колдонот. Эч убакта биздин көпчүлүгүн байкадым, 80%. Жест колдонуп сүйлөшпөйт экен аларчы. Колдонбойт. Булар деген биз айттым го, жагы программанын башында. Бала кезибизден биз басынып калганбыз. Аны ошол Критиканы көп айткан, жаман жагын көп айткан, ушул жесттер туура айтып атасыз. Жесттер бул албетте айтып аткан сөзүңдүн да бир маанисин жеткиргенге жардам берет, ооба, чоң жардам берет. Жест деген биздин жандуу сүйлөгөнүбүзгө да жардам берет. Анан элдерди, олтурган элдерди ынандырганга дагы, ишендиргенге да, таасирдүү сүйлөгөнгө да чоң жардам берет. Ошондуктан ар бирибиз чыкканда жест колдонуп чыгып сүйлөсөк, аябай таасирдүү болот да. Түшүнүктүү. Андан сырткары мимика иштеш керек, эмоция иштеш керек. Бир эле жест эмес, көз карашыбыз, отурган турганыбыз, кийген кийимибиз, ошолордун баары иштеш керек да. Абдан жакшы. Бул кеңештер сиздин пайдаңызга жарайт деген үмүттөбүз, урматтуу көрүүчү. Сизге болсо ыраазычылык билдиребиз, таң атпастан келип, ушундай пайдалуу, элге керектүү маалыматтарды бергениңиз үчүн. Жайында эми баарыбыз эле каникулга чыгабыз дегенде, сиз да чыгат болушуңуз керек. Кайка эс алайын деп атасыз? Кудай бурса, биз деген ушул оштуктар чакырып атат азыр, анан Жалал Абадка кетебиз. Ошол атайын биздин ошо лидер борбору тарабынан уюштурулган өзүнчө биздин поездкабыз бар, атайын иш сапарыбыз бар. Ошол жака барып, биз деген эс алганча анан тренингтерди өткөрүп келебиз. Эң сону. Иш сапарыңыз көңүлдүү болсун. Чоң рахмат келип Оюңуздагы да ушул жерде иштериңиздерге чоң ийгилик.